Assalamu alaikum туугандар. Диктилоскопия боюнча бир аз маалымат бере кетсек, аябай суроолор көп болуп атат. Саламатсыздарбы? Мен өзүм бүгүн ошол медсмотрга барып акыркы корочкамды алып келдим. Алга 3 жолу катайт экенсиздер. Анан мен ошол жактан чыгып статусума койдум эле. Аябай СМСтер көп келиптир, звоноктор, ошол боюнча сурап, адрестерин сурап, анан официально иштегендерге да керекпи, керек эмеспи депчи. Бирок бул ар бир гражданин Россия эместерге, мисалы кыргыздарга, казактарга, өзбөктөргө, тажиктерге аябай керектүү документ экен. Аябай көп эл жүрөт да ал жактачы, даже кытайлар жүрөт. Ушуну сөз тапшырыш керек экен. Бул Россиянын талабы экен, ошон үчүн тапшырыш керек экен. Кайсы документтер керек десеңиздер, биринчи барганда бизде миграционный карточка, регистрация и паспорт керек экен. Ошону алып барасыздар. Анан көпчүлүк бекерби экен, кандай экен деп, биз даже разрешение работа алганда деле бекер эмес болчук, акча төлөчү элек. Азыр деле ошол акча экен, 7100 экен. Если период паспортуңуздар болсо, где-то 6,5 акча төлөйт экенсиздер. А если период паспортуңуздар жок болсо, ошол жактан жасатсаңыздар арзаныраак түшөт экен. 3 жолу каттайт экенсиздер. Биринчи барганда ошол документтерди тапшырат экенсиздер, анализдерди тапшырат экенсиздер. Анализдер дегенде кан тапшырат экенсиздер, мача тапшырат экенсиздер, баягындай отпечатка пальцев тапшырат экенсиздер. Ошол сыяктуу мурдагыдай эле ошо разрешение тапшыргандай эле сигарет чегесиңби, наркотиктер кансыңбы, ошол сыяктуу ошолор бүт сурашат экен. Андан кийин бир жумадан кийин бир числону жазып, саат 2ден кийин кел деп жазып берет экен. Ошондо барсаңыздар, богу документти берет экен. Бул 1 жылга жарайт экен. Богу документчи. Андан кийин бар дагы бир жумадан кийин кел деп медицинский заключение бул, ооба, бул медицинский 1 жылдык заключение, вот медицинский заключение деп турат. Бул 1 жылдык. Муну алып келесиздер, алганыңыздардан кийин 1 жумадан кийин кел деп дагы жөнөтөт экен. 1 жумадан кийин тоже числосун коюп, саатыны коюп жөнөтөт. Бирок обедтен кийин бара берсеңиздер болот, убактыңыздар бар. Себеби мен бүгүн 5те бардым, кенен эле убактым болду, алып чыгып келдим. Барсаңыздар 3-чү жолу барам, могу корочканы берет экен, сүрөтүн көрсөткүм келбей жатат. Бул 10 жылга жарайт экен. 10 жылга жарайт экен. Себеби мен азыр өзүм сурадым, 10 жылга жарайт деп айтты. Мынакей. Ошол жанагы 3-чү барганда аласыздар. Анан көпчүлүгү мага суроо беришти, мен 5 жыл болду келгениме, 3 жыл болду, биз кантебиз дегендерге, сиздер да сөзсүз алышыңыздар керек экен. Случайно көчөдө милицияга түшүп калсаңыздар, депорт болуп кетишиңиздер мүмкүн экен. Бунун убактысы январга чейин экен. Январга чейин сиздер тапшырып калышыңыздар керек экен. Мен азыр бир кыргыз кызды жолуктурдум ошол жерден. Анан 5 жыл болду эжеке мен келгениме, мен тапшырышым керек деди эле. Сага эмне түрткү болду, эмне келдиң десем, айтат, мен милицияга түштүм дейт. Анан ошону сурады дейт. Менде жок десем, тапшыр, следующий түшкөнүңдө сен как штык депорт болосуң деп, аябай закон күчтүү экен эжеке деп ошол кыз мага түшүндүрө да кетти еще. Анан жаңы келгендер, Кыргызстандан жаңы келгендер 1 айдын ичинде сөзсүз тапшырышыңыздар керек экен. Если тапшырбай калсаңыздар, штрафы да жок экен. Себеби өткөндө бир кызда ушундай 9 күн өтүп кеткен экен, аны айтыптыр, кирде чыкты кылып, анан кайра кел дептир да. Туугандар, анан кийин бул айтылган сөздөр эми жөнөкөй, баягы жөнөкөй эле адам барып ушундай баштан өткөргөн нерсеси да, мына официальный биз эме албайбыз, может юристтер бир ушундай туура эмес жактары болуптур. Анан Россия мурдагыдай эме баягы базар бүттү да, Россия мурдагыдай мүмкүнчүлүк берип, дагы кечирип, андай нерсе кылбайт. Эми bundan кийин аябай серьезный болот. Ошон үчүн туугандар, диктилоскопияны бардыгыбыз өтүшүбүз керек. Эгер Россияда дальнейший иштейм деген адам сөзсүз бул нерсени өтүш керек. Болбосо бул нерсе өтө мындай серьезный последствиясы бар. Барыңыздарга иштериңизге ийгилик, аманчылык. Баягы эрте чыккан кулактан кийинки чыккан мүйүз өттүр деп, мындан кийинки эмелер ушундай. Кыстары кеттик бийликтен.